Суу жетишсиздигин чечүүнүн бирден бир жолу үнөмдүү пайдаланууга өтүү. Бул тууралуу Борбор калаада серепчилер, экологдор жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү тегерек стол өткөрдү. Иш чарада мөңгүлөрдү сактоо боюнча талкуулар дагы болду. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында, акыркы 50 жылда аймактагы мөңгүлөрдүн аянты 1000 чарчы километрден ашык кыскарган. Относительно стран Центральной Азии. Суу жетишсиздиги көйгөйү акыркы жылдары Кыргызстанда эле Борбор Азияда сезиле баштады. Биз үнөмдүү пайдалана албай жатабыз. Ошол себептен бул көйгөй келип чыгууда. Убагында чечкиндүү аракеттерди кылбасак 10 жылдан кийин кеч болуп калат. Ичүүчү сууну биз сугатка, шаарларда ар кандай багытта унаа жуучу жай жана башкаларга колдонуп жатабыз. Мындай темп менен кете турган болсок 10-20 жылдан кийин ичүүчү суу жокко айланат. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу таза суунун жетишсиздиги жана сууну эффективдүү эмес пайдалануу Борбор Азия өлкөлөрү үчүн олуттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Негизги себептердин бири сууну сарамжалсыз колдонуу. Серепчилердин айтымында мындай темп менен суу ресурсу бир нече жылдардан кийин кыйла азаят. Мисалы биз Нарын Сырдарыядан 2% биз сугатка пайдаланабыз. Калганы Өзбекстан, Казакстанга кетет. Алар болсо көп. Биз аны электр энергияны дагы чыгарып атпайбызбы? Ошон үчүн электр энергияны чыгаргандан кийин биз суу маселесин жөн эле суу маселесин эле карабай, энергетика маселесин да чогуу караш керек да. Бул бул фундаменталдуу базалык эме условия да. Бул бир. Экинчиден сууну болсо баалашыбыз керек. Бул баалуулукка биздин улуттук баалуулукка болуп эсептелинет. Акыркы мезгилдерде глобалдык климаттын өзгөрүшүнүн таасири Борбор Азия өлкөлөрүнө өз зыянын тийгизүүдө. Кургакчылык жана суунун тартыштыгы Казакстан менен Өзбекстанда эле эмес, Кыргызстанда да айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, малдын азайышына алып келет. Жалпысынан бул жагдай региондун өлкөлөрү үчүн, анын ичинде азык-түлүк коопсуздугу жагынан да өтө чоң коркунучтарды жаратат. Это особенно актуально для нашего региона. Акыркы жылдары климаттын жылуу болушу башка өлкөлөргө салыштырмалуу Борбор Азияда күчөдү. Албетте, мындай учурда коңшу өлкөлөр биргеликте бул көйгөйдү чечүүгө аракет көрүш керек. Азыр тегерек столдо дал ушул теманын айланасында талкуу жүргүзүп жатабыз. Баарыбызды ойлондурган көйгөй чечилет деп ишенем. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча 2050-жылга карата суунун жетишсиздиги 25-30%, ал эми 2030-жылга чейин айыл чарба тармагында ошол эле пайызга көбөйүшү мүмкүн. Бул көйгөйгө бир эле Борбор Азия өлкөлөрү эмес, дүйнө жүзү кабыл болууда. Телегайтелев, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.